Саламатсыңарбы балдар? Саламатсызбы. Бүгүн силер менен кезектеги жомогубузду баштайбыз. Жомогуңар келеби? Ооба. Анда эмесе балдар, азыр арстан менен коён деген жомокко кулак төшөгүлө. Арстанды билесиңерби? Ооба. Ал кандай жаныбар эле? Күчтүү. Анан аябай сүрдүү, А коёнчу? Коён кандай? Коркок. Аябай коркок жаныбар. Мына ушул эки жаныбар жөнүндө жомок болот экен азыр. Илгери калың токойдун ичинде бир коён жашаптыр. Ал коён балдар абдан коркок экен. Шырп эткен табыш чыкса эле коркуп ийине кирип жашынып титиреп жатып калчу экен. Ошентип бир күнү коён коркуп жатып ойлонот. Мен кечкеде эмне коркуп отура беремби? Мен дагы баатыр болгум келет. Мен деген эч кимден коркпоймун. Мындан кийин мен бул токойдун ээси болом деп коён сыртка чыгат. Токойдо ырдап, секирип, мен баатырмын, мен эч кимден коркпоймун. Менден баары коркушат. Бул токойдун ээси менмин деп кыйын болуп келе жатса эле маңдайынан арстан чыгат экен. Бул ырдап келе жаткан ким? Сенсиңби баатыр? Бул токойдун ээси сенсиңби? Кана келчи бери. Мен сени эки чайнап бир жутуп жеп коеюн. Мага жакыныраак келчи деп ырылдайт экен. Баягы кыйын болуп келе жаткан коён калчылдап, титиреп, көздөрү алайып, коркуп, эмне айтаарын билбей, Арстан аке, мен жөн гана тамашаладым, кечирип коюңузчу. Бул токойдун ээси сиз. Бирок Арстан аке, билесизби? Тигил жакта бир сизден да коркунучтуу, сизден да күчтүүмүн деген бир жаныбар бар. Ал токойдун ээси менмин деп кыйкырып жаткан. Жүрсөңүз мен сизди ошого көрсөтөйүн дейт экен. Анда Арстан: бас жүрү мага көрсөт ошол жаныбарды. Жүрүңүз Арстан аке деп баягы коён Арстанды ээрчитип алып бир кудуктун жанына келет. Арстан аке, карасаңыз, тетүү кудуктун түбүндө абдан коркунучтуу жаныбар бар экен. Тигине Арстан аке, караңызчы деп кудуктун түбүн көрсөтөт. Баягы Арстан деп келип баягы кудукту монтип караса эле, чын эле өтө коркунучтуу жаныбар турат. Ого, бул менден да күчтүү, менден да коркунучтуу жаныбар турбайбы? Ана, экөөбүз күч сынашалы деп баягы кудукка секирип түшөт экен. Оозуна суу кирип, мурдуна суу кирип, Арстан чыга албай жатып, ошол кудукта калып калыптыр. А сырттагы коён болсо Арстандан кутулганына абдан сүйүнүп, ырдап, бийлеп: "О, Макко, Арстан, күчтүү болсоң дагы акылың аз турбайбы?" деп ырдаган боюнча кетип калыптыр. Силерге жактыбы жомок балдар? Ооба. Арстан акылдуу экен же коён акылдуу экен? Коён. Коён акылдуулук кылыптыр, Ошентип коён акылдуулугу менен бир өлүмдөн кутулган экен. Жактыбы жомок силерге? Ооба. Анда эмесе балдар, кийинки жомоктон жолукканча сак саламатта болгула. Саламатта калыңыз.